Ассаламу алейкум. Иман Нуру Кадырбеков. Эми урудан уру артык эмес, улуттан улут жакшы эмес, актан кара мыкты эмес. Жараткан адамдын тегине, кийимине, өңүнө, келбетине карабайт, жүрөгүнө карайт. Айтайын дегеним, кийинки мезгилдерде мындай уруучулук маселе күчөп баратат да. Элдин түбүнө жеткен үч эле нерсе бар. Караңгылык 1, руханий жардылык 2, анан бөлүнүп жарылуу. Эмне үчүн мен бул теманы көтөрүп атам? Жакында Кыргызстандын бир аймагында бир айылда биздин урунун атын ушулайла коебуз деп, бир айылдан адамдар бири менен бири чабышыптыр. Канча адамдар жаракат алыптыр. Эми бул уят, бул шерменде нерсе. Эмне кылалы, бир мыйзам кабыл алалыбы, бир дагы айылга урунун аты коюлбасын деп. Анткени бир айылда канча урун өкүлдөр жашайт. Уруу деген бул текебердик үчүн эмес, өзүңдүн тегиңди, тарыхыңды бил. Бирок биз бир кыргыз элинин өкүлүбүз, адамзаттын өкүлүбүз. Ынтымакка чакырсак, жакшылыкка чакырсак, ушуну айткым келип атат. Экинчи, мына ПЦР темасы. Канчалаган мекендештерибиз Кыргызстанга келатканда ПЦР талап кылынат экен, ошону алабыз деп жөн эле акчалар кетип атат. Келгенде же бир караган киши жок, кызыккан киши жок. Баягы көптөн көчтөн калбай эле деп эле киргизип койгонбуз. Азыр Европа бүткүл дүйнө ПЦРди алып атат, анткени туристтик сезон башталып атат. Бир гана биз элдин аркасында калып атабыз да. Өткөндө бир министрди мактадым эле, балким чакырып ушул боюнча бир маалымат алалычы, эмне үчүн ушуга чейин сактап атат. Биз формалдуу жашаган эле экенбиз. Ар бир эшикте дагы деле турат, маска менен кириңиздер деп. Сен аткарган киши жок. Ошон үчүн мына ПЦРди алалычы. Кыргызстанга көбүнчө ким келет? Кыргызстан эле жарандары келет, этникалык кыргыздар келет. Ошолорго эле жүк болуп атат, ошолорго эле проблема болуп атат. Ушул маселени күн тартибине киргизип коелу. Анан тез арада чечпесек, элибизди эле кыйнап атабыз. Чоң рахмат.